Мусулмандардын 5 парызын бири ажылык сапарга баруу. Ажылык сапарга баруучуларды бүгүндөн баштап катталды. Бүгүн биз ушул ажылык боюнча сүйлөшөбүз. Эфирде Эл сурасын программасы, саламатсыздарбы? Бүгүн биз темабызга байланыштуу атайын конукту дагы чакырганбыз. Акжол Бакиров Казияттын ажылыкка каттоо боюнча ошол бус боюнча өкүлү. Саламатсызбы? Бүгүнкү биздин студияга кош келипсиз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз түз эфирдебиз. Эгерде сиздерде кандайдыр бир суроолор боло турган болсо, биздин номерге байланыш кылып суроо узатыңыздар. Ошондой эле биздин WhatsApp номерларда иштеп жатат. SMS аркылуу суроо берсеңиздер, бизге келген конок жооп берүүгө аракет кылат деген ниеттебиз. Мына бүгүндөн баштап буюрса ажылык сапарга баруу каттоо башталды. Негизи эле алгачкы эле ушул ажылык деген эмне, ажылыкка баруунун кажети, негизи эле ажы болуунун кажети боюнча кенен токтолуп кетсеңиз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бул ажылык, бул исламда 5-чи фарз. Аллах таалам өзү бул ажылыкты кимдин бир мүмкүнчүлүгү жеткен болсо, анан ошол адамга фарз деген. Пайгамбарыбыз хадисинде да манистата илайхи сабила, эгерде кимдин мүмкүнчүлүгү ошол ажыга барып келгенге, ал жака ажыга баргандан кийин бул жердеги калган үй бүлөсүнө дагы ошол мүмкүнчүлүк дегенде ушунун баардыгы камсыздалат. Мисалы үйдөгү эркек киши ажыга кеткен болсо, калган бул жактагы үй бүлөсүндөгү жашоодогу керектелиши нерселер баардыгы табылган болсо, мүмкүнчүлүк жанагы колундагы байлыгы, каражаттары жете турган болсо, ар бир адамга ошондо ажылык фарз болот. Бул 5-чи фарз. Ажылыкты эгерде ажылык кабыл болунган ажы болсо, бул анын бир гана анын жазасы деген ал жаннат деп пайгамбарыбыз айткан. Ошондуктан бул 5-чи исламда 5 фарздын эң акыркы фарзы. Мисалы исламда Аллах таалага ишенип ыйман келтирүү, намаз окуу, орозо тутуу, жана ошондой эле байлыгы жеткен болсо зекет берүү, анан мүмкүнчүлүк табылса, байлыгы бүт бардык жагынан табылганда 5-чи фарз болот. Ошондо ажылыкты толук аткарып келүү. Ажылык бир гана ошол Мекке шаарында гана, ошол жерде гана тийиштүү. Ажылык дегенде ажылыктын өзүнүн учуру болот. Ажылыктын учуру мына ошол Зулхижжа айынын алдыңкы 10 күнүнөн башталып, мисалы Зулхижжа айынын 8-инен ошол жанагы Арафатка чыгуу, ошол жердеги Арафатты кылуу, жана ихрам менен кирүү, жана ошондой эле ошо ибадаттар толук камтылган. Мына ошол ибадаттарды толук аткарып келиш, Курбан айтта ошол Меккеде болуш, ошол ажылык болуп эсептелет да. Өзүнүн учуру бар, Зулхижжа айы деп коебуз. Ошо айга гана туура келген. Ошол айда кимде ким ажылык кылган болсо, мына ушул ажылык деп эсептелинет. Ошо ажылыкка кимдер бара алат? Кимдерге уруксат? Ажылыкка уруксат биздин Кыргыз Республикасынын жараны, Кыргызстандын гана жараны гана ажылыкка бара алат. Биздин мамлекетте башка өлкөнүн жарандары бара албайт. Жогорку жашка чек жок. Кимдин мүмкүнчүлүгү жетсе, ден соолугу, ал күчү жеткен болсо ага уруксат. Ал эми жаш жагын төмөн жагын алганда 18ге толгон адам гана ажылыкка бара алат. 18 жаштан баштап жогору жашына чек жок. Эми мына ажылык сапарга баруучулар каттоо бүгүндөн башталбадыбы? Кандай башталды? Эми канча күнгө созулат бул? Кыргызстан мусулмандарынын азирети муфтий Максатбек ажы Токтомушев биздин муфтийибиздин буйругу чыгып, 14 декабрдан 30 декабрга чейин быйылкы ажылык каттоо иши башталды. Бүгүн 16 декабрь эртең мененки саат 9-дан баштап толук каттоо иштери башталды. РСК банктан РСК банкка ар бир жаран ажыга баруучу $500, жана ошондой эле кыргыз пулуна $700. Ушул $500 жана $700 төлөп, эки квитанциянын түп нускасын алып, өзүнүн жана ошондой эле жана 086 деп коебуз, медицинский справка, сүрөт, ушул документтерин алат дагы. Биздин ар бир райондо ажылыкты каттоо оператор балдарыбыз бар, адистерибиз. Мына ошолорго жолугат, алар базага каттап, немесин, алардын төлөп келген квитанциясынын негизинде анан базага каттайт. Ошо ажылык сапарга баруучуларга квота канча бөлүндү? Ажылык сапарга барууларга быйылкы жылдын квотасын бизге азырынча кабар келе элек. Муфтияттан ошол ажылык бөлүмүнөн жакынкы күндөрдө буйруса кабар келет. Былтыркыга алганыбызда, былтыры алгачкы 5,5 миңдин тегерегинде квота келген былтыры. Ошо облус боюнча. Негизи жалпы Республика боюнча. Республика боюнча.
Анан кийин да кошумча квота келди, 500 квота. Ошо менен жалпысы 6000'din тегерегиндеги Кыргызстан жараны ажыга барып, ажылык милдеттерин аткарып келишти. Ал эми Ош облусунда 1865 квота тийип, жанагы биринчи келген жана 5,5 миңде өтүп, ошонун ичинен 1865 жараныбыз былтыр барып келди. Ал жанагы башка облустардан ашкан квоталар келип отуруп, кийин кошумча квота келгенде 152 квота, жалпысынан былтыры 2019 жылдын эсебинен 2017 адам ажылык милдетин аткарып келди Ош облусунан. Ошондо жанагы теле көрүүчүлөрүбүзгө да түшүнүктүүрөөк болуш үчүн айтсаңыз, мисалы бир адам ошо катталуу үчүн алгач кайсыл жакка кайрылат? Дароо эле РСК банкка же болбосо сиздерге барабы? Эгерде ажыга баруучу адам маалымат алгысы келген болсо, Ош облусунун 7 району бар: Алай, Чоң Алай, Каракулжа, Өзгөн, Араван, Кара Суу, Ноокат. Мына ушул 7 райондун борбордук мечитинде биздин атайын балдар отурат. Мына ошолорго барса толук кенен түшүндүрүп маалыматты берет. Эгерде маалыматы бар болгон болсо, мисалы ар бир жаран ажыга барыш үчүн РСК банкка $500 төлөш керек. Жана ошондой эле 700 сом кыргыз пулу төлөнүш керек. Мына ошо 2 квитанцияны алат, медицинский справканы алат, ошо 0,86. Анан кийин 3-4 өлчөмүндөгү сүрөт, матовый кагазда болуш керек. Алда мына ушул документтерди саздап, анан алып барса дагы болот. Анда сразу эле каттоого талапка ылайык болот. Бирок дагы бир эскерте кетчү нерсе, ажылыкты каттоо биометрический жана жаңы паспорттун негизинде гана жүрөт. Себеби биз базага катташ үчүн атайын аппараттар менен катталат. Жанагы жаңы паспортто атайын биометрикалык чип бар да, ошол аппаратка салганда эле жанагы адамдын бүт бардык дареги чыгып калат, ошонун негизинде катталат. Ошондо бир адамга болжол менен канча чыгым кетет? Бир адамга болжол менен былтыркы жылы былтыры бир адамга $3000 болгон, $3000. Жалпы сумма бул. Бунун ичинде ошол ажылыкка барып, ал жактагы жашаган жерлери, ал жакта жүргөндөрү, барып келген самолеттору, бүт баарын эсептегенде былтыры $3000 тегерегинде болгон. Быйылкы жылдын калькуляциясын эми чыгарат буюрса. Жакшы, өткөн жолу бир аялдар махрамсыз да барууга болот деген чыкты эле да. Быйыл кандай ал? Булардын атайын өзүнүн шарттары бар. Махрамсыз бара турган аялдарга жашы 55 жаштан жогору болуштугу биринчиден. Экинчиден, ал аялдын атасы жок болуштугу, ал аялдын баласы жок болуштугу, ал аялдын күйөөсү жок болуштугу. Мындайча айтканда, шарияттын талабы жанагы немеге барганда, алыс сафарга чыкканда сөзсүз аял кишиге махрам деп коет. Махрам болуш керек да, шарт. Коштоп жүргөн бир адам. Коштоп жүргөн махрам болуш керек. Буларга 55 жаштан жогору болсо, ошол коштоп жүрүүчүлөрү чындыгында жок болсо, мисалы атасы өтүп кеткен тууралуу кара кагаз менен тастыктаса, күйөөсү дагы өтүп кеткен болсо, анын кагаз менен тастыктаса, баласы жок болсо, айыл өкмөттөн атайын бир баласы жок экен, жанагы чарба китеп деп коебуз, айыл өкмөттөн ошонун негизинде справкасы болсо, анан каттоого алат. Өткөн жылы ушундайлар катталдыбы? Өткөн жылы ушундайлар болгон, барып келет. Жакшы эле барып келеби? Барып келет. Ал жерге бардык ар бир кыргызстандык баруучу аябай жакшы деңгээлде барып келет деп ишенем. Себеби ар бир 49 кишиге бирден ажы башчы коюлат. Мына ушу ажыл башчы ар бирин ал жерде ичкен жегени, алып жүргөнү, автобуста алып жүргөнү, жанагы Арафатка, Минага көчкөндө, Арафатка, Мадинага барганда ошол жерлерде атайын ажы башчы өзү көзөмөлдөп, өзү жетелеп алып жүрөт дайыма. Ажы башчы деп калып атыңызбы? Ошо ажы башчыларга ошол республика боюнча бөлүнгөн квотанын ичинен барабы ажы башчылар? Ажы башчылар жанагы бөлүнгөн квотадан сырткары ар бир ажы башчыга конкурс түрүндө неме өтөт, атайын. Мисалы 110 ажы башчы болсо, мисалы Кыргызстан боюнча атайын ажылыкты каттагандай эле мүмкүнчүлүк ачып берет. Мисалы 16 декабрдан 30 декабрга чейин ажы каттоо десе, ошого окшош эле бир күндөрдү болжоп берет. Ушул күндө ажы башчы болуучулар тапшырат документ. Анан конкурстун негизинде өткөн ажы башчылар анан коштоп барып келет. Эл арасында мындай сөз бар экен да, мына биз махрамда өтпөйбүзбү? Коштоп жүрүүчү адамдарды баягы булар атайлап кошуп, башка мисалы чет жактарда ошо өздөрү эле барат аялдар. Бул эми биз атайын эркектерди кошуп, бул бизнес деп атышат да. Бул канчалык деңгээлде чыгып? Бул деген туура эмес, биринчиден. Махрам болуштугу сөзсүз бул шарияттын талабы. Мисалы
жанагы сапар өлчөмү деп коебуз. Мисалы сапарга чыкканыбызда бир 93 дейбиз, кээ бирлер 100 километрден ары дейт. Ошого аял кишиге сөзсүз коштоп жүрүшү махрам тууганы керек. Же күйөөсү болуш керек, же баласы бойго балакатка жеткен, же болбосо бир тууганы болуш керек. Ушун бул шарияттын талабы да. Жакшы. Бизге теле көрүүчүлөр байланышка чыккан экен. Кабыл алсак, урматтуу теле көрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Assalomu alaykum o'g'lim. Alaykum assalom. Meni. Сурооңузду бериңиз. Assalomu alaykum. Сурооңузду бере бериңиz, урматтуу теле көрүүчү. Eshitayotgan bo'lsangiz bolam nimaga yildan yilga hojini narxi oshib ketyapti. Pensionermiz, biz ortiqcha $3000 bo'lsa borish orzumuz bor, yetishmaymiz-da. Рахмат. Joy bo'lsa bo'lmaydimi? Урматтуу теле көрүүчү, сурооңуз түшүнүктүү. Yildan yilga oshib ketadi. Бул деген биз жылдан жылга жанагы саратан жайдын ысык күнүнө туура келди. Биз ысык мурга чейин мисалы баягы кыш мезгили, жаз мезгилиндеринде ажылык болуп келди. Эми мына бул акыркы 3 жылдан бери жана ысык күндөргө туура келип калдык да. Ага чейин неге нарк жанагы көтөрүлбөдү, буга келгенде көтөрүлүп кетти деп атпайбызбы? Биз биздегидей ысык эмес ал жерде, билесиздер. Болбоду дегенде жайдын күнү Саратанда 50-55 градуска чейин ысыйт, абанын ысыктыгы. Кечиндеси 39-40-45ке чейин болот. Жанагы биз ажылыктын бир фарзы бул Арафат тоосунда болуу, Арафат тоосунда. Мурун салкын болгондуктан билинген эмес. Азыр күн ысыган сайын биз ошол жерге атайын элдердин коопсуздугун, ажыга барган жарандардын коопсуздугу үчүн атайын кондиционер, атайын чатырлар коюлат да. Мурун суугураак мезгилде ал нерсе коюлбай эле биз ошол эле жөн эле бир Арафат тоосуна барып, өзүнүн чек аранын өзүндө эле болуп, ажылар барып ибадатын кылып келе атышкан. Азыр күн ысыгып болгонуна байланыштуу чатырлар алынган, кондиционер алынган. Ушулардын эсеби менен ажылык бир аз көтөрүлдү да. Себеби биз ал жерден чатырдагы төлөп алынат, кондиционерлер да төлөп алынат. Ошол себептен нарк кичине көтөрүлгөнү ошол болду. Жакшы, жана ажылыкка барууда бизге байланышка чыккан теле көрүүчү, кабыл алсак. Урматтуу теле көрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Alo. Саламатсызбы? Саламатчылык. Alo. Сурооңузду бере бериңиз. Men bu azıga 76 yaşdamın da. Anan şerik çok barayın desem özüm balganga bolboyup özü küçük vatım jakşı ele meni. Жакшы, рахмат. Сурооңуз түшүнүктүү. 76 жаштамын, өзүм бара аламбы дейт. Сиз жана жогоруда айткандай эле жалгыз бой аял болсо 3 нерсе талап кылынат. Эгерде атасы жок болсо аны тастыктаган кагаз, күйөөсү жок болсо аны тастыктаган кагаз, баласы жок болсо аны тастыктаган кагаз. Мына ушулар болсо анан жалгызга уруксат. Эгерде баласы болсо, күйөөсү бар болсо, махрамы табылса, өзүнүн балдары болгон болсо, анда жалгыз барганга уруксат берилбейт. Теле көрүүчүлөргө эскертип кетейин, урматтуу теле көрүүчүлөр, биздин WhatsApp номерибизге байланышка чыкпаңыздар. Биз сиздерге жооп бере албайбыз. WhatsApp номерге SMS аркылуу гана суроо узатыңыздар. Биз теле көрүүчүнү кабыл алсак, урматтуу теле көрүүчү, сиз түз байланыштасыз. Алло. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Сурооңузду бере бериңиз. Документ качангаcha алынат? Жаңы жылга чейинби же кайсы жылга чейин алабыз документтерибизди, тапшырабыз? Рахмат. Документ ажылга каттоо бүгүн башталды. 16 декабрдан 30 декабрга чейин ажылыкты ошо каттап документ алуу иштери жүрөт. Жанагы ошол ажылык сапарга баруучуларды атайын дарыгерлер коштоп жүрөт эмеспи? Ооба. Бул дагы эми эл арасында сөз, эми канчалык деңгээлде чын билбейм. Атайын ушундай дарыгерлерди да тааныш билиш аркылуу барышат, атайын ошо ажылыкты өтөө үчүн дейт да. Бул боюнча канчалык деңгээлде чын болот? Бул боюнча Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы тарабынан андай бир эч бир нерсе жок. Себеби бул биздин ажылык бөлүм атайын жанагы министров деп коебузбу. Атайын ошол жактарга бизге врач бергиле, врач мынча врач керек деп айтылат. Ал жакты өздөрү ошол жанагы дарыгерлер жакты өздөрү карап, өздөрү бизге мына врач деп өздөрү көрсөтүп берет. Биз WhatsApp аркылуу келген суроону узатсак, ассаламу алейкум, ошол ажыга барууга кеткен жол киренин акчаларды кайсыл айга төлөнөт дейт. Азырынча $500 жана $700 деп эдикпи? Мына ушу менен каттала берет. Бул жалпы жана ажыга баруучу бара турган сумманын ичинен $500 кийин кемитилет. Ал эми мына ажылык каттоо иштери бүтүп,
ажылык квота кимдерге чыккандан кийин анан жанагы жалпы калькуляцияны эсептеп туруп анан кабар берет. Ажылык бүткөндөн кийин менимче бир айдын тегерегинде аныгы чыгат буюрса. Ошол ажылыкка каттоо бүттү, ошондон канча убакыттан кийин сапарга аттанат? Ажылык каттоо бүткөндөн кийин мисалы 30 декабрь, андан кийин ажылардын биз документ иштери, виза иштери, ажы башчылардын конкурсу, ажы башчыларга бөлүп берүү, бара турган ажыларга сабак өтүү иштери болот. Баруучу ажыларга да сабак өтүлүп атайын даярдалат. Бул жылы азырынча так неме чыга элек, бирок божомол менен айтканда июль айларында барылат буюрса. Ошол ажыга катталгандарды сапарга баруучулар атайындай окуу жүргүзүп, аларга түшүндүрүү иштери жүрөбү? Жүргүзүлөт. Атайын ошол ажылык бөлүмүнөн Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы тарабынан ошо алдындагы ажылык бөлүм бар. Ажылык бөлүм тарабынан атайын Кыргызстан боюнча кыдырылып сабактар өтүлөт. Биринчиден бир сыйра баарына кыдырылып. Андан сырткары биз жанагы ажы башчыларды тандап алгандан кийин ар бир ажы башчыга 49дан адам бөлүп беребиз. Ал ажы башчы ажыга кеткенге чейин кеминде жок эле дегенде 10 жолго чейин сабак өтөт. Баргандан кийин ажыда канча күн жүрөт? Толук бир ай жүргүлөт. Алардын ажылыкка барган, сапарга баргандардын коопсуздугун кандай карайт? Ал жака барганда кадимки эле биздин ошол ажылык штаб бар. Ажылык штабтагы кызматкерлер бар. Андан сырткары ажы башчылар дагы бар. Ал жердеги жана мейманканада жайгаштыруу, ажы башчыларга үйрөтүп бүт бардыгы коопсуздугу мындай жетинде заманга талабына ылайык жатаканалар бардыгы каралган, жакшы. Ал жерде эң негизги ажы башчылар тарабынан, ажылык бөлүм тарабынан сабактар өтүлөт. Жол эрежесинде жүрүү, жана светофорго карап өтүү, мисалы жолдо жүргөндө. Башка жакта атайын бир кооптоно турган нерсе жок. Жакшы, бизге дагы байланышка чыккан телекөрүүчү бар. Урматтуу телекөрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Алло. Саламатсызбы? Саламатчылык. Алло, документимди тапшырсам үлгүмбү, качанга дейин документ акыркы кайсы числого дейин алынат? Сиздин документиңиз даярбы? Жок, эми даярдаш керек да. Жакшы, рахмат. Удайым буюрса бүгүн 16 декабрь ажылык каттоо башталды. 30 декабрга чейин документ кабыл алуу болот. Саат канчадан канчага чейин айтып койсоңуз? Эртең менен бүгүн мисалы 9да башталды, 30 декабрь саат 5ке чейин. Бизге темадан бир аз сырткары суроо келип тур, бирок сөзсүз түрдө телекөрүүчүлөрдүн суроосуна жооп берүүгө аракет кылалы. Бизде мечит жаныбызда аял киши азан айткандан кийин эле дароо намаз окуй берсе болобу же бир аз күтүш керекпи? Мисалы багымдат намазы 6:50 азан айтылса 7:30 окулат дейт. Аял кишилер үйдө азан айтылгандан кийин эле намаз окуй берсе болот. Себеби азан айтылыштык менен ошол намаздын убактысы кирди деген сөз. Эми багымдатта мисалы 6:50 айтылып 7:30 окуп атпайсызбы? Бул 6:50 азан багымдаттын убактысы кирди. Анан ошол эле багымдаттын азанында неме деген мисалы биз кадимки 5 убак азан окшош да, бирок багымдатта бир сөз кошулуп келет. Ас-салату хайрун минан наум. Намаз уйкудан дагы жакшы деген сөз бар. Бул жерде ата баягы уктап жаткан багымдат кирди, намазга кел. Уйкуга караганда намаз жакшы, намазга кел деген сөз. Ошон үчүн багымдатта атайын жамааттын кешилген убактысында багымдаттын убактысы чыгып кетпестен бир аз күтүлүп окулат. Үйдө окуган аял кишилер үчүн, үйдө окуган жалпы эле бардыгы үчүн азан айтылгандан кийин намаз окуй берсе болот. Азан айтылыштык менен намаздын убактысы кирди деген сөз. Жакшы. Ассаламу алейкум. Умрага кайсы малда барылат? Чыгым канча кетет дейт? Умрага жылы бою ачык, бир гана ажылык учурунда гана умра токтоп турат. Ажылыкка элдер уже ажыга бара баштаган маалда умра жабылат. Ажылдан келгенден кайра умра иши ачылат. Умрага божомол менен $1100 кетет. Демек, азыраак ал экөөнүн ажы менен ошон телекөрүүчүлөргө да түшүнүктүү болушун айтып кетсеңиз, ажылыкка сапарга баруу менен умранын айырмачылыгы. Ажылык бул парз, мүмкүнчүлүгү жеткен адамдын мойнунда милдет, парз болот. Ажылыктын өзгөчөлүгү, умрадан айырмасы, ажылык жылына бир эле жолу болот. Ал дагы жанагы Курбан айттын алдында ошол жакта болуп калыштык. Зулхич айында ажылык амалдар башталат. Ошол
Мекке, Медина шаарларында болуп калыштык мына ажылык. Ал эми умра калган учурдун бардыгында бара берсе умра болот. Умра эсеп. Умра деген бул ажыдай ажылык милдеттен кутулбайт, кичи ажы деп коет, умра ажы. А бул ал жака барып мындайча айтканда ибадат кылып, намазын окуп, ошол жерде умрасын кылып, өткөн туугандардын атынан дагы умра кылып, совап үчүн ибадат кылып келсе болот да. Жакшы. Жылда эле баягы сиздерде атайын форма тигилет экен го. Телекөрүүчүлөр сурап жатат, ошол формаларды бир аз өзгөртсө болбойбу депчи, анткени аябай башкача жакпайт дейт да. Буюрса жылдан жылга сапат жагынан, бардык жагынан жакшы болуп келатат, буюрса жылдан жылга жакшы. Кудай кааласа ал нерсеге да жетебиз, буюрса болот. Жанагы форма маселесинде атайын комиссия түзүлөт. Биздин ошол дин башкармалык тараптан, ада бардык тараптан өкүлдөр катышат. Анан тендердин негизинде атайын бир неме баягындай тигүүчүлөр катышып, анан бирөөсү утуп тигет да. Буюрса жылдан жылга сапат жагынан жакшы болуп баратат. Бизге дагы байланышка чыккан телекөрүүчү бар. Урматтуу телекөрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Байланыста үзүлүп калыптыр. Бизге аябай көп суроолор келди. Ушу ажылык боюнча канча жаштан барса болот дейт. Жогоруда айтып кеттиңиз, Бизде 18 жашка толгон эң кичинеси. 18 жашка толуп, баягы паспорту бар жаран бара алат. Жогорку жашка чек жок. Ажыга барып келип, кайра ичкилик ичип жүрүшкөндөрдү көрүп эле жүрөбүз, буну ажы дегенге болобу дейт. Bundan Kudayım saktasın negizi. Bul biz degen insanlar, jalpı adam biz misal birönün bir kemçildik jak emes. Al adam misalı bir adam da balkim az kırıldı, je başka bir jolgo düşüp kaldı. Bir alım kişiге neme degenken de biri gelip mına katты окуй аласызбы деп bir арабчаны bir neme алган экен. Жок, окуй албайм десе, анне ал баягы bir ушундай молдосу мал салда кийген адам экен да. Мынандай кийинип турашкан окуй албайсыз, башындагы салдан алып турган ага кийип турайм, окуй бересиң деген экен да. Ажыга барып келди, ал мындай аппак болуп кетти же мындай дештен алыспыз. Ар бир адам өзүнө ниетине, өзүнүн жүрүм турумуна гана жараша андай азгырдан Алла сактасын. Ажылык деген бул чоң бир ибадат. Ким ажылыкты аткарып, ажылыгы кабыл болгон болсо, ал адам энеден туулган жаш наристедей күнөөсү таптаза болуп келет деген да. Эми ошентип жүргөн ичип алгандар болсо, биз аларга ыйман берсин дейли, хидаят берсин, туура жолдон Аллахым адаштырбасын деп жакшы ниет кылышыбыз керек. Бирөөнүн жаман жагы эмес, жакшы жакты алганга аракет кылышыбыз керек. Жакшы, рахмат, ушундай жакшы сөз менен бүгүнкү биздин эфирибизде жыйынтыктайлы. Биздин убактыбыз да соңуна келип калды. Рахмат убактыңызды бөлүп келгениңизге. Убактыңыздар 30-на чейин аман эсен каттап алыңыздар. Да бир жолу рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Эл сурасын программасы соңуна чыкты. Кийинки программадан көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар.